Бейиш нуру. Анкабут. Башкача айтканда Жөргөмүш сүрөсүнүн 41-аятында Аллах мындай дейт. Өздөрүнө Аллахтан башканы жакын кылып алгандардын мисалы өзүнө үй курган жөргөмүш өңдүү. Анткени эгер алар билишкен болсо, үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү. Бул аятта токтоло турган эки маанилүү жер бар. Биринчиси, аятта жөргөмүш сөзү ургаачы жөргөмүшкө карата айтылууда. Тагыраак айтканда, үй курган деген мааниге келген иттахадат сөзү ургаачы жөргөмүшкө карата айтылууда. Орусчадагы женский род сыяктуу. Эгер эркек жөргөмүшкө карата айтылганда иттахада деп айтылмак. Аллах Таала бул аятта жөргөмүштүн үйүн ургаачы жөргөмүш кураарын кереметтүү түрдө айтууда. Адатта жаныбарлардын үйүн эркек жаныбарлар курса, жөргөмүштөр ааламында бул көрүнүш тескерисинче болуп саналат. Изилдөөлөрдүн натыйжасында жөргөмүштүн үйүн эркеги эмес, тескерисинче ургаачысы курары маалым болгон. Демек, Курандын бул таң калыштуу акыйкатын азыркы күндүн илими тастыктап, дагы бир ирет алсыз адамды ынандырып олтурат. Аяттагы экинчи маани. Жаныбарлар дүйнөсүндө жаныбарлардын эркеги ургаачысына салыштырмалуу дагы да чоңураак, күчтүүрөөк болоору баарыбызга маалым. Жөргөмүштөрдө болсо ургаачысы эркегине караганда дагы да чоң, дагы да күчтүү. Жаныбарлар көбүн эсе үйлөрүн сууктан коргонуу үчүн, ар кандай зыяндардан оолак болуу үчүн курса, жөргөмүштөр үйүн башка жаныбарларга зыян берүү үчүн, башкаларды жок кылуу үчүн, үйүнө жаңылыштык менен келип калгандарды жеш үчүн курат. Ошондуктан аятта айтылган үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү. Ургаачы жөргөмүш эркеги менен аргындашкан соң эркегин жеп салат. Ошондуктан ургаачы жөргөмүштүн үйү башкалар үчүн эмес, атүгүл эркеги үчүн да кооптуу болуп саналат. Эгер эркек жөргөмүш аргындашкан соң дароо качып кетсе өлүмдөн кутулат. Эгер кача албай калса, өз үйү ал үчүн мүрзөгө айланат. Демек, жөргөмүштүн үйүн ургаачысы курарын, ошону менен эле бирге ошол үй эң эле начар, эң эле кооптуу, атүгүл өзүнүн эркеги үчүн да кооптуу болоорун ыйык аяттар кереметтүү түрдө баяндоодо. О, менин бир тууганым. Ыйык Куран галактикалардан тартып деңиздин астындагы тоолорго чейин айтып берет. Жылдыздардын орбитасынан тартып жөргөмүштүн үйүн ургаачысы курары жана бул үйдүн эң эле начар болгондугуна чейин жаңылбастан так баяндап берет. Куран эч качан жаңылбайт жана эскирбейт. Тескерисинче, күн өткөн сайын аяттарынын жаңы маанилери ачыкка чыгуу менен жашарып турат. Жүрөгү кулпуланбагандарды таң калтыра бермекчи. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.
Анкабут. Башкача айтканда Жөргөмүш сүрөсүнүн 41-аятында Аллах мындай дейт. Өздөрүнө Аллахтан башканы жакын кылып алгандардын мисалы өзүнө үй курган жөргөмүш өңдүү. Анткени эгер алар билишкен болсо, үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү. Бул аятта токтоло турган эки маанилүү жер бар. Биринчиси, аятта жөргөмүш сөзү ургаачы жөргөмүшкө карата айтылууда. Тагыраак айтканда, үй курган деген мааниге келген иттахадат сөзү ургаачы жөргөмүшкө карата айтылууда. Орусчадагы женский род сыяктуу. Эгер эркек жөргөмүшкө карата айтылганда иттахада деп айтылмак. Аллах Таала бул аятта жөргөмүштүн үйүн ургаачы жөргөмүш кураарын кереметтүү түрдө айтууда. Адатта жаныбарлардын үйүн эркек жаныбарлар курса, жөргөмүштөр ааламында бул көрүнүш тескерисинче болуп саналат. Изилдөөлөрдүн натыйжасында жөргөмүштүн үйүн эркеги эмес тескерисинче ургаачысы курары маалым болгон. Демек Курандын бул таң калыштуу акыйкатын азыркы күндүн илими тастыктап, дагы бир ирет алсыз адамды ынандырып олтурат. Аяттагы экинчи маани. Жаныбарлар дүйнөсүндө жаныбарлардын эркеги ургаачысына салыштырмалуу дагы да чоңураак, күчтүүрөөк болоору баарыбызга маалым. Жөргөмүштөрдө болсо ургаачысы эркегине караганда дагы да чоң, дагы да күчтүү. Жаныбарлар көбүн эсе үйлөрүн сууктан коргонуу үчүн, ар кандай зыяндардан оолак болуу үчүн курса, жөргөмүштөр үйүн башка жаныбарларга зыян берүү үчүн, башкаларды жок кылуу үчүн, үйүнө жаңылыштык менен келип калгандарды жеш үчүн курат. Ошондуктан аятта айтылган үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү. Ургаачы жөргөмүш эркеги менен аргындашкан соң эркегин жеп салат. Ошондуктан ургаачы жөргөмүштүн үйү башкалар үчүн эмес, атүгүл эркеги үчүн да кооптуу болуп саналат. Эгер эркек жөргөмүш аргындашкан соң дароо качып кетсе өлүмдөн кутулат. Эгер кача албай калса өз үйү ал үчүн мүрзөгө айланат. Демек, жөргөмүштүн үйүн ургаачысы курарын, ошону менен эле бирге ошол үй эң эле начар, эң эле кооптуу, атүгүл өзүнүн эркеги үчүн да кооптуу болоорун ыйык аяттар кереметтүү түрдө баяндоодо. О, менин бир тууганым. Ыйык Куран галактикалардан тартып деңиздин астындагы тоолорго чейин айтып берет. Жылдыздардын орбитасынан тартып, жөргөмүштүн үйүн ургаачысы курары жана бул үйдүн эң эле начар болгондугуна чейин жаңылбастан так баяндап берет. Куран эч качан жаңылбайт жана эскирбейт. Тескерисинче, күн өткөн сайын аяттарынын жаңы маанилери ачыкка чыгуу менен жашарып турат. Жүрөгү кулпуланбагандарды таң калтыра бермекчи.